Ворота жабылып атат азыр. Жабылсын. Оппа, жабылды. Ассаламу алейкум достор. Кандай турасыздар? Бүгүнкү жаңылык менен сиздерге бөлүшүп коелу. Ондай апапакай Форд алдык бүгүн Кудай буйрса деп. Көптөгөн мекендештер агын алгыла, Алмазбайке агын алгыла дедик. Мына мекендештерди угуп, ак Форд алдык. Бул Фордту биз $9.000 алдык. Өзүн 12.000 сурап аткан бугачы. Абдан сонун бизге жакты. Моякта мурда стикери бар экен да, көк стикери бар экен. Анан акырынан сыйрып атып ушунча калып калыптыр. Муну сыйрып салабыз. Анан достор, биз ушул шаптын атын Кыргызстаныбыздын борбору Бишкек шаары. Бишкек деп койгонго аракет кылып атабыз. Бишкек трак оңдоочу жай болот. Абдан жакты бизгечи. Азыр ишин көрсөтөйүн сиздерге. Бир украинец баладан алдык. Өткөндө литовец эмес, ким эле? Поляктан алалы десек, поляктардан албагыла деп аттыгар эле. Мына Кудай буйрса ушул кычыраган Фордту украинец жигиттен алдык. Абдан сонун жигит экен. Бул Форд менен баягы товарларды салып туруп пол жасаган бизнес бар экен. Ошого иштетип аткам дейт. Азыр Калифорнияга көчкөнүм таам, ушуну сатыш керек дегенден анан биз жетишип калдык достор. Кудай буйрса азыр бул жака инструменттерди ташып, колдонуп, анан кийин мияка роуд сервиске чыгарганга аракет кылабыз. Кийинчерээк ушундайдан дагы бир экини алабыз планыбызда. 3 трагыбыз роуд сервисте жүрөт. Дөңгөлөктөрдүн бүт баары жаңы экен. Болгону 162 майл жүрүптүр. Мына миягынан дагы көрсө болот экен. Абдан сонун жакты. Кычырайт. Бир жеринде бир чирик жок. Ичи дагы зыңыраган экен. Бир сарапинкасы жок. Бүт баарын кожа. Ой, ачкымды мияка унутуп калыптырмын. Достор, жакшы. Караңыздар. 162 деп көрүп атасыңарбы? Майлыжды. Бул бир жаңылык. Муну буйрусун деп айтып коелу өзүбүзгө. Бишкек трак оңдоочу жайынын биринчи техникалары болуп калды. Кудай буйрса эртең мояка майлардын баары коюлат, бачок болуп. Мына компрессорду алып келдик бул жака. Компрессор абдан чоң компрессор экен. Биздин кошунаныкы да ушундай. Абдан сонун дейт. Колдон келсе анан эртең саат 8-де электрик келет, электрик инигибиз. Ал электрик инигибизди да рекламалап коебуз. Андан кийин мондай дөңгөлөктөн 200 алдык. Анан пока шапка ар бир түрүнөн аз-аздан алып келип койдук. Моякта деген трейлердин дөңгөлөгү бар, трактын стиринг деп коет, астыңкы дөңгөлөктөрү бар, драйв деп коет. Анан деген биз деген жакшы дөңгөлөктөрдү алганга аракет кылдык. Моякта деген double coin дейт. Өзүңөр элестеткиле. Могул дөңгөлөктү салган адамдар айтып атат. Ушул double coin'ды салган адамдар 3,5 жылдан кийин алмаштырып атабыз дейт дөңгөлөктү. Атайын качественный алдык. Double coin, drive. Ана мякта деген drive force деп. Бүт американский дөңгөлөктөр. Мякта китайский деген дөңгөлөктөр жок. 200 алдык. Мяка деген где-то 50 болуш керек. 50-ни алып келип койдук достор. Анан мына биздин ластачкабыз. Жашыл. Муну дагы азыр кызыгып өзүбүз айдаганды үйрөнүп атабыз. Форклифт келди. Ушул форклифтти мяка алып келиш үчүн достор канча төлөдүк дебесиңерби? $450 төлөдүк. Көрдүңүздөрбү, ушундай бизнес ачып койсоңуздар, мына мондай өтүп баратпайбы? Ушундай бир машина алып алып, кыргыздар чалып турса, жумуштарын бүтүрсөңөр, мону бир адрестен бир адреске алып келиш үчүн $450 төлөп бердик. Мияка алып келип койду да. Мекендештерге айтып кетчү нерсе ушундай бир жерден бир жерге техникаларды, ар кандай нерселерди ташып берсеңиздер, ушундай жакшы бизнес болот. Ана мякты көчөгөнү көрсөткөнбүз, дагы толтур инструменттер келет. Ана мондай Snap-on'дун эмесин алдык. Snap-on бул ачкыч сала турган. Молар кымбат, достор, билесиздерби? Бул буу, бирок монун жаңысы $14.000 турат. Могу эле Snap-on'дун ушундай tool box деп коет. Ушунусу эле $14.000 турат. Биз буну жарым басын алып койдук. Абдан качественный. Азыр биз кошунабыз көрүп алып, деп таң калып атат. Анан отуруп алып, ар кандай нерселер чогултуп атабыз. Могу коробкалардан алып чыгыш керек. Мякта толтуран нерсе бар. Моякта эле кичинекей эле могу жер эле 6-7 миң болуп кетет да. Анан мондай баягы не деп коет монун атын? Ушундайдан дагы бир 4-5 алып келебиз. Мону ортолоруна да коймой болдук. Анан мыяка да коебуз. Ушундай пландар бар, жакшы.
мыякта болсо механиктер отурат деп айттык. Анан мондай эмеден палеттен сыз болбошун деп монун баарын жапмай болдук. Мыяка чейин баарын жаап коебуз. Анан ушул жерде бизде механиктер отурат. Анан могу жерге холодильник коюп беребиз. Механиктерге холодильник, микроволновка, баардык нерсени тамак иче турган нерсесин могу жерде болот. Мыяктан кол жуушу болот. Бул кухняга керектүү нерсе болот. Мыякта болсо ажаткана бар. Ажаткананда бир сыйра тазалап анан көрөбүз механиктерге душ керек болот. Ар жакта дагы бир ажаткана бар. Анан гастерге жасайбыз. Бир механиктерге эгерде керек болсо анда душта жасап беребиз, достор. Ушундай анан мекендештерге айтып кетишибиз керек. Америкага дагы көп мекендештер келип атпайбы? Инилер келип атат, карындаштар келип атат. Биз улуу байкеси катары айтып кете турган нерсе, эч багынбаш керек да, эч качан багынбашыбыз керек. Биз астыбызга бир план койсок, жеткенге аракет кылышыбыз керек. Аракет эмнеден башталат? Бир нерсени баягы иштин башы болсо аягы болот дегендей. Бир бизнес ачам десеңер, башын баштап койсоңуздар, аягы болот. Ошон үчүн эч качан пландап жүрө бербегиле, мен муну ачышым керек, мен мынтишим керек, тигинчим керек деп жүрбөй, ошол бизнести ойлоп чыктыңарбы? Башын ушинтип баштап койсоңор, баардык нерсе ушул майда чүйдөдөн башталат да. Мына азыр биз деле ушул шапты алдык, бир трак оңдоп, өзүбүздүн айдоочуларга жеңилдик кылсак, талаага чыгып 2 эсе 3 эсе оңдобой, өзүбүздүн шаптан оңдоп жолго чыгарсак деген пландарыбыз бар эле. Мен азыр күйүп бышып ушул 4-5 күндөн бери ушу шап деле ушул шаптын ичинен чыкпай калдым да. Ушул жакты понедельник күнү ишке киргизип алсак, Кудай буйруса, канча 3-4 күн калды. Бүттү. Санаат тынып калат. Ошон үчүн бул дагы биздин компаниядагы мекендештер үчүн, биздин жигиттер үчүн жасалып аткан иш. Мына акырындан башталып атат. Азырынча мына көп нерсе жок. Вен алдык, форклифт алдык, компрессор алып келдик, дөңгөлөктөрдү алып келип атабыз, анча-мынча инструмент алып келип атабыз. Анан Кудай буйруса, мояка майлардын баары тизилет, фильтрлердин баары алынат, толтура нерсе эле. Бул башталыш эле. Бул шаптын, билбейм, бир 10-20% деп койсок болот. Дагы 80% алдыда. Анан өзүбүздүн айдоочулардын трактарын оңдоп, бир калыпка келип алгандан кийин мен сонун реклама чыгарам. Мына 100% бүттүк дегенде, могу 80ден өтүп бараткан, 55тен өтүп бараткан башка компаниядагы трак айдоочулар, биздин мекендештер кирип турсаңыздар, колдон келген жардамдардын баарын берип, арзан жасап бергенге аракет кылабыз. Анан биз ойлоп атабыз, бир казан алып туруп, мыяка жумасына бир 2-3 жолу пловтон басып турсак, жолдо кетип бараткан мекендештер курсагыңарды ачканда биздин шапка келип, курсагыңарды плотно бекер тойгузуп алып, трагыңардын анча-мынча жерлерин каратып алып, анан жолго чыгып турасыздар. Азырынча ушундай болуп атат. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Баардыгыңыздарга ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук. Кудай буйруса, суббота, воскресенье күнү ынтымак кубогу Синсинати шаары Айдаха штатынан кезиккиче аман эсен болуңуздар, достор.